Карантин мезгилинде аралыктан сабак өтүүдө энелер мектебинин таасири. Карантин мезгилинде аралыктан сабак өтүүдө энелер мектебинин мектепте өтүлгөн сабактары балдарга билим тарбия берүүдө зор өбөлгө түздү. Класстан тышкаркы тарбиялык сааттарды өтүүдө энелерибиз дидактикалуу, кыймылдуу оюндарын, ыр, би, сүрөт тартуу, ийлеп чаптоо, конструкциялоо, тил үйрөнүү, эне тилин өстүрүү, жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу ишмердүүлүктөрүн балдар менен бирге кайтарым байланыш жасоодо көрсөтө алышты. Балдар үчүн эң алгачкы жана улуу тарбиячы бул ата-эне үй бүлө экендигин жүрөгү менен сезишти. Энелерибиз кырдаалга байланыштуу жоопкерчиликти терең түшүнүштү. Эне ыйык, эне кымбат баарынан деген темадагы класстык сааттарга катышышты. Кыргыздын улуттук маданиятын өнүктүрүү максатында комуз өнөрү, колго суу куюу салты, улуттук тамак аштарды жасоону энелерибиз окуучуларга үйрөтүштү. Атам, апам жана мен ынтымагыбыз бекем деген темадагы видео роликтерди жасашты. Балдар үчүн эң алгачкы жана улуу тарбиячы бул ата-эне үй бүлө экендиги аралыктан сабак өтүүдө өзгөчө көрүндү. Мугалимдин жетекчилиги астында окуучулардын билим сапатынын өсүшүнө энелер мектебинин таасири зор болду. Ата-эне да өз алдынча окуп, өзүн өзү тарбиялап, энелер мектебинен сабак алгандыгынын натыйжасы аралыктан сабак өтүүдө зор өбөлгө түздү. Келгиле китеп окуйбуз, бирге окуйбуз иш-чарасында да активдүү катышып, маалыматтык коомдо китеп окубай бала тарбиялоого болбой тургандыгын айгинелешти. Балдарды тарбиялоого ата-энелер көзөмөл жүргүзүшүп, үй жумуштарына да жардам беришип, эмгектенүүгө тарбиялашты. Кырдаалга байланыштуу үйдө бол акциясына активдүү катышышып, өздүк гигиеналык талаптарды аткарууга үндөшүп, мугалимдерге жакындан жардам беришти. Карантин мезгилинде зордук зомбулук, ачуу токмок менен тарбиялоо, жемелөө, кемсинтүү фактылары катталган жок. Үй бүлөдө адилеттүү, өз ара ишеним, бири-бирин сыйлоо, жакшы сөз айтуу, адамгерчилик, балага мээрим төгүү, өз ара мамилелердин чыңалышына шарт түздү. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет демекчи, мугалимдин берген билиминин жугумдуу болушу үчүн окуучу менен бирге энелерибиз кайтарым байланышка чыгып, теманы түшүнүүгө туура багыт берип турушту. Энелерибизге аралыктан билим алууда энелер мектебинин таасирин билүү максатында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Жыйынтыгында энелер мектебинин сабактарынын таасири жакшы болгондугун, энелерге сабактардын көп өтүлүшүн, семинар тренингтердин уюштурулушун, билим берүүдө мугалим менен ата-энелердин тажрыйба алмашуусун сунуш катары айтышкан. Бирок мугалимдер берген билимди энелерибиз балдарга толук кандуу жеткизүүгө мүмкүнчүлүк болбогондугун баса белгилешкен. Окуучуларыбыз үчүн кошумча сабактар өтүлүп, эне менен баланын мугалимдин тыгыз байланышта иштөөсү окуучулардын билим алуусуна өбөлгө түзөрүн баса белгилешкен. Энелер мектебинин, үй бүлө мектебинин балдарды тарбиялоо маданиятынын маанилүүлүгүнө ата-эне, коомчулуктун көңүл буруусу максатка ылайыктуу дешет энелерибиз сурамжылоодо. Ошондуктан ардактуу ата-энелер, мугалимдер, билим берген балдарыбыздын келечегине үмүт менен карайлы. Эне алгачкы мугалим, биринчи тарбиячы, үй бүлө биринчи мектеп. Ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик. Нукура педагогиканын милдети баланы аны эртеңки күнүнө багыттоодо турат эмеспи? Ошондуктан ушундай кырдаал мезгилинде энелер мектебинде өтүлгөн сабактарга көңүлүңүздөрдү буралы.